Арстан мырза кут таракты Болгарияда өстүрүп жаткан ишкерлер менен өнөктөшүп, Ысык көл районунун Өрнөк айылынын аймагындагы какыраган чөлдө ушул плантацияны жасап олтурат. Европадан тамырын алып келип отургузганбыз. Биринчи жылы деген где-то 1 метр, 1,5 метр өсөт. Бирок технологиясы ошондой экен, башынан түбүнөн кыйып ташташ керек да, мына мындай кылып. Ошол жерде. Кайра экинчи жылы анан аябай дүркүрөп чоң өсөт. Биринчи жылкысы момунтип калып калат экен. Эң биринчи жылы ушунча чыгат экен, 6-7 сантиметр жоондукта болот экен, мына момундай жоондукта болот экен. Анан кесип салгандан кийин анан түбүнөн анан кийин көктөп анан кийин жанагы кадимки эле жана теректерди, талдарды кесип салгандай болуп анан кийин сабактар чыгат экен экинчи жыл. Ошонун баарын кесип таштап, анан бирөөнү калтырып коет экен. Бирөөнү калтырган могул экинчи жылы Бул 5 айда өскөндө өсөт. 5 айда ушунча болуп өскөндө өсөт. Азыр канча метр? Бул 2 метр болот го. Азыр 2 эмес 2,5 метрге жетиптир. Калыңдыгы мына жоондугу түбүнүкү 10 сантиметрдей. Өйдө жагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай экен. Кут тарак эгилген 12 гектар аянттын жарымы 1 жылдык, жарымы 2 жылдык өсүмдүктөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай жогорку деңгээлдеги агрономия менен заманбап технология айкалышкан кут тарактын аянтын кеңейтүү үчүн чырпыктан тамыр жасоочу питомниги, башкача айтканда көчөтканасы да бар. Ал эми кеңейтүү үчүн жаңы жер жасоо, бул жерде өзүнчө бир эбегейсиз зор түйшүк. Жерди таш корумдан арылтып, тазалап түздөп чыгуу укмуштай чоң кол эмгегин жана техникалык күчтөрдү талап кылат. Андан соң ар бир көчөттүн ордун оро кылып казып, кайраны таштан эленген топурак менен толтуруп чыгуу эмне деген эмгек. Ошондон кийин гана 1 жылдык көчөттөр олтургузулуп, тамчылатма суу системасы коюлуп, үстү атайын пленка менен жабылат. Пленка көчөттүн түбүн жылуу кармап, суунун абага бууланып кетишинен сактайт. Андан сырткары көчөттөрдүн түбүнө отоо чөп да чыгарбайт. Ошентип баасы салыштырмалуу итбекер пленка эбегейсиз көп милдетти аткарат. Тамчылатма суугаттын ыңгайлуулугун айтып бүтүп болбойт. Суу эле эмес, бул түтүктөр аркылуу керектүү кошумча азык заттар да кошо берилет. Ушундай система кындыксыз иштегенде гана эгин талаа ала телек болбой, компьютер менен жасалгандай тептегис өнүм жана эсти эңиреткен кооздук камсыз болот.